төмөнкүдөй фото суроону жөнөтүптүр. Мен мисал үчүн берип атам бул суроону, мисал үчүн. Бирок суроо ушул персонага тиешелүү. Санкт-Петербург мамлекеттик университетинин магистри Дмитрий мындай суроо берет экен сиздерге. Сиздер көрүп турган картина бул Наталья Нарышкина деген ханышанын сүрөтү. Наталья Кирилловна Нарышкина. Ал ооруп калат экен. Бирок анын оорусун, диагнозун аныктоо үчүн дарыгер аны тамыр аркылуу билиш керек болчу. Ал убакта медицина өнүккөн эмес. Балким сүрөттө суроого тиешелүү бир момент бардыр, карап көрүңүздөр. Ханышанын колу дарыгер келген учурда атайын кездеме же материал менен оролгон болчу. Балким ушундай көрүнүштө болушу мүмкүн. Сиздерге суроо: эмне үчүн ханыша колун ушундай материал же кездеме менен ороп алды? Дарыгер келсе дагы. Кетти минута. Колунбу же боюнда колун ал ооруп калганда аны ага диагноз коюш үчүн жанагы эме кылыш керек экен. Мындай пульсун текшериш керек. Анын денесинде мындай бир нерселер чыгып кеткен эмеспи? Бул биринчи версия. Экинчи версия, мисалы үчүн тамырга тамырлар чыгып кеткенде да таң варикозное расширение болсобу? Балким анан эме дагы бир версия бар. Анын колун мындай эмесин кармаш үчүн Витилиго орусу менен орушу мүмкүн. Жок, эмне себептен ал дарыгер тамырын кармайын десе дагы колдор оролуп турат деп. Жок, балким, может, боюнда бар деле, чтобы билдирбеш үчүн, чтобы ана мындай. Ким билет? Жок, боюнда бар болгон тамырдан ал билет, ансы деле кармап билет да. Аны байлап алыш эмне кереги бар эле? Байлап тамырды карматпаш үчүн аракет кылбаш, тамырды карматпаш үчүн колдордун ороо ичинен кармап алган экен. боюнда болушу мүмкүн. Ичин кармап алган дейсиңби? Ал бакында внебрачный Ребенок деген болгон эме болгон болбош үчүн ооба. Бул демек ооруп калса, муну эме тамыр көрүшүн чакырса, ал тамыр көрсөтпөгөн. Көрсөтпөшү. Жок, боюнда бул жөнүндө айттыңыз, сизге берейин, а? Ким жооп берет? Сиздер көрүп турган картинадагыдай кылып ороп албашы мүмкүн. Бирок ал дарыгер келген учурда колу оролуу болчу. Эмне үчүн ороп алды? Тамырчы келген, ал тамырын кармап көрүш керек да негизичи. Бирок ороп алган болуп атат да. Эмне үчүн ороп алды дейт. Бул ошол версияны айта беребиз, а? Нургүл Ким жооп берет докторунан калча? неме жыйынтыктап толуктай атасыңыз? Неме тамырда билинет боюнда барлыгы. Нургүл докторуна жооп берет. Нургүл айым. Биз мына жерде талкуу жүргүзүп бир ойго келдик. Балким ошол Наталья Нарышкина боюнда бар болгон, ошол боюнда бар экендигин жашыруу максатында ал колуну таң байлап алган. Анткени ошол мезгилде УЗИ деген нерсе жок эле, ошо пульс аркылуу бакындай боюнда барбы жокпу экенин билип алышчу. Ошол мындай билдирбеш үчүн, жашырыш максатында. Боюнда бар экендигин жашыруу максатында ороп ал негизи дарыгерге колун көрсөтүш керек да. Биздин дагы оюбуз дагы бир пикир кошулду. Бул бакы оорулардан улам, может, өзүнү жаман сезгендиктенби, психикалык жактан жабыркаганбы, өзүнө кол салып, бакындай веналарын, может, кырткандарын жашырыш үчүн. Венасын кесүүгө ханышага кандай проблема болушу мүмкүн? Бардык бийлик кол астында болсо. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Россия Федерациясы, балким дүйнө жүзүндөгү белгилүү аялдар, ханышалар анын ичинде биринчи орунда, бардыгынын диний сабаты жогору болгон. Диний сабаты. Бир гана ислам дининде гана эмес, балким христиан дининде дагы чоочун эркекке колду карматпоо деген эрежелер бар, урматтуу команда. Тамыр бул эми колду кармоо да. Ханыша диний эрежеден келип чыгып, чоочун табыпка колун өзүн эмес, балким оролгон кездеменин үстүнөн кармоону талап кылган. Маселе ушул жерде, урматтуу команда. Колдун өзүн эмес, теринин өзүн эмес, кездеменин үстүнөн кармаңыз деген. Мына ушул суроо берилип атат сиздерге, урматтуу команда. Эсеп 5-3. Эсеп 5-3. Телекөрүүчүлөр алдыда азырынча. Оюнлантылар 9-раунд.